2022 жылдын 29 мартында Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин чоң жыйындар залында жазуучу, публицист, журналист, Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору Матисаков Абдиламит Мурзаевичтин 65 жылдык юбилейине карата «Баткан күндү аяймын» аттуу китебинин жана жазуучу тууралуу публицист Мундузбек Тентимишевдин «Жүрөгүндө күн жашайт» аттуу китебинин бет ачар аземи болду. Мындайда ушул аңгыме жазганда биринчи кезекте ушул адамды личность, ошол личность кандай, коомчулукта орду кандай, ошо кишинин жазганда ошол касиеттери, ошо кишинин мүнөзү кандайдыр бир деңгээлде тегерегине мындай бир оң маани берсе экен деп, таасир берсе экен деген ниетте жазам да. Анан менин каармандарым ар түрдүү да, өтө жөнөкөй адамдар да, Анан кийин алар колориттүү адамдар да, башкалардан айырмаланып турат. Мобилдүү, колориттүү кишилер да. Ошондон улам ошол автор дагы ошол каармандарды тандаганда биз ошол колориттүү адамдарды көбүрөөк мен жазам да. Аземде кыргыз адабиятында өзгөчө орду бар. Таланттуу жазуучу, улуттук журналистиканын өнүгүшүнө зор салымы бар редактор Абдиламит Мурзаевичтин өмүр таржымалы чыгармалары, публицистик макалалары менен бирге «Баткан күндү аяймын» аттуу чыгарма жыйнагы жөнүндө сөз болуп, андагы өзгөчөлүктөр, чыгармаларындагы образдары тууралуу баяндалды. Матисаковдун калемине мүнөздүү нерсе бул адамдын касиетин, адамдыгын ачууга болгон өзгөчө бир аракет. Бир жөнөкөй эле адамдар, жөнөкөй эле биз аралашып, биз саламдашып, биргиштешип жүргөн карапайым адамдар. Ушулардын мүнөзүн, жашоосун, башынан кечирген бир өзгөчө окуяларын татынакай кылып, көркөм сөз менен жакшынакай образ түзүп, ошону жазып, анан окурманга сабак болгудай окурмандын оюн козгоп, жан дүйнөсүнө бир бүлүк салып, бир турмуштагы, өзүнүн турмушундагы, элдин турмушундагы бир маанилүү маселелерди ойлогонго түртө турган чыгармаларын топтогон. Мындан тышкары кыргыз элине белгилүү болгон таанымал жазуучулар, акындар, публицист журналисттер жогорку кеңештин эл өкүлдөрү конок катары чакырылып сөз сүйлөштү. Ошол эле мезгилде бир жымырап тийген күндөй бир өзүнчө жылуулук чачырат да. Өз эмгектенип ис салып кеткен Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын жалпы жамааттын атынан чын дилден куттуктайм сизге. Чоң ийгиликтерди каалайм. Сиздин мектебиңизден окуучуларыңыз болуп, биздин жаштар сизди тартып интеллигент болсун. Аман болуңуз, бар болуңуз, мындан ары ишиңиз ийгиликтүү болуп, биз дайым сиздерге сыйынтабыз. Абдиламит Мурзаевич Матисаковдун 65 жылдык мааракесине жана «Баткан күндү аяймын» китебинин бет ачарына арналган салтанаттуу кече чыгармачылык атмосфера жана кубанычтуу маанайда өттү. Айтеңир Бакбердиева, Тилек Токтоналиев, Баласаган ТВ.